Москвадан сүйлөйбүз. Москва вакыты боюнча саат 22:00. Ардактуу радио каармандар, сиздер соңку сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү менен таанышып жатасыздар. Студияда Улкан Дүйшөева, саламатсыздарбы? Москвада кыргыз дарыгерлери кесиптик майрамын белгилешти. 29-июнь күнү Москвада медицина кызматкерлеринин майрамына карата кыргыз медборборлорунун арасында футбол боюнча спартакиада болуп өттү. Бул мелдешти врач-хирург баш доктор А медборборунун жетекчиси Алибеков Кубанычбек уюштурду. Спартакиадага Клиника Нур, Дружба, Светал Медикал, Адель, Атакамед, ваш доктор А, Триамед, ошондой эле Мурас, Лидер, Умай медборборлорунун дарыгерлери катышты. Бул күнү аталган медборборлордун жетекчилерине жана калкка эмгеги сиңген дарыгерлерге Кыргыз Республикасынын Орусиядагы элчилиги жана кыргыз диаспоралары, аксакалдар кеңеши жана башка коомдук өкүлдөрдүн атынан грамоталар тапшырылды. Ал эми 10 команданын арасында жарыш кызуу жүрүп, жыйынтыгында 1-чи орунду Светал Медикал, 2-чи орунду Адель, 3-чү орунду Атакамед жана 4-чү орунду Клиника Нур ээлешти. Таймаш соңунда жеңүүчүлөргө кубок, медаль, акчалай сыйлыктар тапшырылды. Кийинки жылуу футбол боюнча спартакиаданы уюштуруу эстафетасы Мурас клиникасына айгарылды. Айта кетсек, Москва жана Москва областында 600 миңге жакын мекендештер жашап эмгектенишет. 50гө жакын кыргыз медборборлору бар. Учурда мекендештердин 56 коомдук уюму уюшулган. Алар ар дайым ынтымакта, биримдикте маданий салтанаттуу кечелерди өткөрүп келишет. Өмүр сакчыларынын майрам күнүнө футбол боюнча спартакиаданы уюштурган Алибеков Кубанычбек Тилебалдыевичке жалпы ак халатчандар ыраазычылыктарын билдиришти. Бишкектин тургуну Москвадан Кыргызстанга велосипед тээп келди. Кыргызстандык Сергей Прядко Москвадан Бишкекке башка жарандарда эле учак, автобус же поезд менен келсе болмок. Бирок ал өзгөчө ыкманы тандап, велосипед менен келгени интернет айдыңында кызуу талкуу жаратууда. Эми Ала тоодогу өзүбүздүн кыргыз жергебиздеги аба ырайы тууралуу дагы маалымат бере кетели. 1-июлда түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 21-36, Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градуска чейин жогорулайт. Ал эми Москва шаарында түнкүсүн 14 градус, күндүзү 24 градуска чейин жылуу болуп, жаан жаашы күтүлүүдө.